bir 2-3 жыл мурда ушу Бишкек калаасына келели деп, Сары Өзөнгө келели деп, анан жаңы там салалы деп ойдодук эле. Анан оюбузда жүргөндө ошо бир күнү телевизордон жана Бекешев журналист ошо Адекс жөнүндө бир передача алып барып, ошону көрүп аябай кызыгып калганбыз. Сиппанер деген тамга ушундай салса болот деп, жетекчиси Уларбек деген жигит аябай жакшы көрсөтүп берип, жакшы түшүнүп, ушундай там салсак болот экен деп, ушул жака келип анан тамыбызды баштап калдык. Биринчи Адекске барып, Адекс менен договорлоштук эле. Анан ошентип отуруп договорлорубуз жүрүп атканда эле ортодон да бир фирма чыгып калып, там салып турган фирма чыгып калып, ал мындан Адекстен арзаныраак салабыз деп, элдин баары кичине экономго карайт экенбиз да, анан ушул жагы экономураак болот экен деп, ал фирмага кирип алдык эле. Анан былтыр 2019 20-июнда ошол бизге милдеттин алган фирма менен договор түзүп, тамды баштаганбыз. Биз сымылдарды фундаментин коюп, анан иш жүрө баштады эле. Анан ортодон негизи алар милдетин 45 күндө бүтүп беребиз деп алышкан да. Аны деп баштадык, стенасы турду. Анан кийин эле фирма жумуш токтоп калды. Ары эмес, бери эмес. Ошентип атканда эле бизге негизи там сөзсүз түрдө бүтүшү керек эле. Себеби жашай турган жерибиз жок эле. Ошол жака барып, атай там куруп жашайлы деп келгенден кийин анан аябай чоң аракетте болчубуз биз дагы. Тиги жанагы биздин милдетин алган фирма жанагынтип эле кичине мындай кыргызча айтканда куйругун карматпай кичине кача баштаганын сезип калдык. Баягы мурда келген Адекс фирмабызга бардык кайра, ушундай болуп атат, эмне кылабыз деп. Анан ал жерге рахмат, жетекчилери, администрациясы биздин акыбалга киришип, бизди түшүнүшүп, анан тамды бүтүрүп беребиз деп, кайра милдетин алып, жумушубузду кайра баштап, ушул тамды баягы строительный сөз менен айтканда черновой деп коет экен. Ошо черновойн толук бүтүп беришти. Рахмат, Адекс ошентип бүтүп берди. Анан калган ички апделкаларын болсо өзүбүз жеке ушундай жасаган, апделка жасаган балдарды жалдап алып, аны бүтүрдүк. Ошентип 4 айдын мезгилинде ушу тамды толук коробуздан бери салып, дарбазабызды орнотуп, артына кыргызча негизги эскалация болбойт да, эскалат очок кана салып дегендей, отун кана салып дегендей арка беркибизди бүтүп баары 4 айда кирип кеттик. Аябай өзүбүз да сүйүнүп, андан кийин буда тыйын тосуп дегендей ушундай чоң иштерибизди кылып алдык. Анан бул тамдын аябай жакшы болот экен. Мына былтыр кыш келди, кышты кыштап өттүк. Анан негизги эле кыргыз там салса, кыргыз эмес ким болбосун там салса, ушу кышындагы жылуулугун маани берет экенбиз да. Ал ушул жака токтоло кетсем, кышында ушул үйүбүзгө көп жыл жашап аткан үйдө эле. Көп жыл жашап аткан үйдө эле болуп, общий квадрат алтыныкы канча да? 35 метр. 35 квадрат метрге 15 квадрат метрлик корейский теплый пол деп 20 жылдык гарантиясы менен алдык. 20 жыл гарантия деп беришти алар. Ошондой алып туруп, ошондон арга жерге, бул жерге 2 квадрат метр, тияка кухняга 1 квадрат метр дегендей, туалетке 50 сантиметр квадрат, ушундай бөлүп арга жерге койдук. Анан ошону менен эле кыштан от жакпай, күйпүлала болбой, таманыбыз жылуу, үшүп шишпей, жакшынакай чыгып кеттик буюрса. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, муну теплый полду биз регулировка кылып, 10 эле эме менен чыгардык деге. Градус
эмеси бар экен, иргировочныйдары бар экен. Аны элдин баары да билсе керек. Ошону 15ке, биринчи 15ке коюп алдык эле, ысып кеткенден анан 10го түшүрүп, ошо 10 менен эле биринчи, экинчи этажыбызда жылытып чыгып кеттик. Мына жайкысын деле азыр мына балдар жайында тартып атышат. Кондиционер деле койгон жокпуз, жайкысын деле мына ичи азыр салкын болуп турат. Термостун ичинде улгансып эле баягы ысык суукту бирдей кармаган там болот экен. Биз сүт панель менен коебуз, баштайбыз дегенде аябай көп эмелер, каршылыктар болду. Жөн эле көнүп эле калган, кирпич менен эле салгыла, эконом жасайсыңар, анан элдикине окшош эле салгыла деп эми чыгылып, бул азыр жаңы технология экен, могу сүт панелдер жаңы келип атканга, ошону элдер туура кабыл алышкан жок. Анан биз өзүбүз жашоодо жаңы нерселерди жакшы көрөбүз. Үйдө балдарды деле айтып калабыз да, биз демократиясы бар семьябыз, балдар эмнени кааласа жазашсын, өзүбүз эмнени кааласак жазайлы. Аябай против болуп, даже элдер менен сүйлөшпөй калганга чейин бардык да. Ушунча каршы болушту, антпай жасабай эле койгула деп. Бирок биз жашаган үйгө элдер жашабайт да. Анан биздин выбарды бирөө, биздин чечим кабыл алган чечимди бирөө бузуп кетпеш керек да. Өзүңүн ар бир максатың болгон соң, биз ошого туруп алдык, көрөбүз. Акчаңар зыря кетет деп да көрүштү. Анан эми кетсе биздин акча кетет. Кимдин эмеси кетти? Азыр даже кээ бирлер менен сүйлөшпөй калып, анан эми жаңыдан келип башташты да. Бирок жакшы. Негеси бизге эмнеси жакты? Бат бүткөнү жакты. Себеби алып келдик, меле жолдошум айтып атпайбы? Биз квартирага келип алдык да, нарынан бир жерге көчүп келгенде ошону келип туруп эле квартирага келип, анан бат бүтүп алдык. Элдерди көрүп атабыз, жылдап салып, 10 жылдап салышып туруп, кайра ошол үй башталган үй бүтүп бузулуп калып атат акырында. Бизге бат бүткөнү жакты, комфортность жакты, таза экен, айланасында эч нерсе болбойт экен. Анан главный кирпич менен салганда короңго кум төгүлөт, таш төгүлөт, калдыгы калып калат дегендей мусор көбүрөөк болуп калат экен. Бул жерде жыгаштан кичинекей кесинди жыгашты алып коюп боткор эле жагып ийесиң аны. Булар аябай жакшы экен. Эмел иштей кеткен жок да, шыгылып. Эми биз, менин оюмча, биз эмгегибиз акталды деп эле ойлойм да, себеби үйүбүз туруп калды. Биринчи главный эле. Экинчи ойлогон оюбуздун баары ишке ашып, биз каалагандай жерге туруп калдык да. Анан азыр эми технология өзгөрүп, жаңылануу болуп аткан заманда баардык жаңы нерсени көрүп көргөн жакшы эле экен деп атам. Анан элдерге айтат элем, биз дайым эле боз үйдө жашап, анан сокмо үйгө көчкөнбүз, сокмо үйдөн кирпич үйгө көчкөнбүз, кирпич үйдөн этажга көчкөнбүз, этаждан азыр эми мына уже мондай сүт панелдерге эле чыгып эле адамдар өзүнө өзү жеңилдик жасатканга аракет жасаш керек экен. Үйдүн общий квадрат метри 150 квадрат метр. Бири алт үстү бириккенде. Анан өзүң айтып атасың, чынында нарындан тонналап көмүр жакчубуз. Андан сырткары такай свет да колдончу элек. Отун суу көңдү айтпай эле кой. Саны жок кетчү эле. Анан бияка келгенде мен тиги аябай да жеңилдеп калдым. Мен эмес, колдуктум баарыбыз эле, балдарым баары эле жакшы. Эң биринчиси күйпүлала болгон жокпузбу? Карапайым тил менен айткан күйпүлала болуп, от жагам, сот жагам деп, күл чыгарам деп, андай маселеден алыс болдук. Жана айтып атпайбы, 15 квадрат метрге гана эме салганбыз депчи, теплый пол. Ушуларга жалпы бүткөндөн кийин, мына сезондон кийин, кыштан жазга чыккандан кийин 12 000 эле сом затрата кылып турбуз. Ушуну ар кайсы айга бөлүп койсок, 3,5-дан 2 айга төлөдүк дегенде ушундай кылып 12 000 сом нарында бир айда 15 000 сом жагасың. Бул жерден 12 000 менен кыштан чыгып кетиш деген бул жомоктогудай да. Еще таза. Күйпүл ала болгон жокпуз. Жанагындай күлпүл дагы айтайын, күлпүл чыгарган жокпуз дегендей. Азыр ушу бир жылдан жыл толо элек, ошол мезгилдин ичинде көп адамдар келип көрүп атышат да. Аларга деле кызык болуп атат. Бизге окшогон изденип аткандар бар экен да. Биз деле мисалы изденип келдик, ошо изденип келип, ошол туурабы действительно жашап атасыздар, ошо бизге минустарын, плюстарын айткыла деп айтып атышат. Мен минустар жагын чын эле көргөн жокмун. Келип эме жасап кетти. Кыштын өзүбүздө да чочулуп аттык тиги куроо болобу, көк тартып кетпейби депчи. Моунча баягы евро деп айтат экенбиз. Ушуну жазып алгандан кийин көк тартып калабы, эмне болот деп чочулап, ушундай аябай көңүл буруп карап аттык. Бир жеринде бир ным болгон жок.
Бул өзү да кургакты, анан суук буукту бүт ушу сип панел өзү ичине сиңирип алып бир баланс кылып турат окшойт деп ойлоп атам. Ичине бир да ным кийилген жок, кичинекей тердеп да койгон жок, үшүт да койгон жок. Шунусу аябай жакшы экен. Анан жана чычкан маселеси. Тем бул чычкан деген бул да бир чычкан да. Тегерек белибизге капкандарды койдук. Жөнөкөй үйгө эле келет чычкан келип. Дарып барыбызды койдук, чычкандардан кичине үйдү сактайлы депчи. Момча куруп алып анан чычканга жолдо тийбейли деп ошентип жок, кирген жок, келген жок. Чычкандар жүрүп элатты, бирок киришкен жок. Чычкан эле жактырбайт окшойт. Бул жанагы пенопластичи. Ошо кирген жок точно. Ички жазалгасын деп айтып атасыңар балдар. Бул ички жазалгасын бул компания жанагы черновой деп коет экенби? Курулуш тили менен айтканда, ошого чейин бүтүрүп берди. Анан ички жазалгасын биз өзүбүздүн каалообуз менен эле жок, биз өзүбүз жазатып алалы, өзүбүздүн каалагандай эмебиз менен жазатып алалы деп анан ичкисин өзүбүздүн да балдарыбыз бар эле, ушундай жазап жүргөн. Анан ошолорго жазаттык. Ушу бир айдын ичинде жазап беришти, жакшы. Кымбаттуу кыргызстандыктар, Америкада эмес, Европада эмес, биздин өзүбүздүн күнөөбүздү Кыргызстанда өзүбүзгө ылайыктуу сип панел менен жакшынакай там салып алып, комфорт жашоого болот.